Үчүнчү бөлүм. Башкы ыйык кызмат кылуучу Элияшип, ыйык кызмат кылуучу бир туугандары менен ордунан туруп, кой дарбазасын курду. Алар аны ыйыктап, эшиктерин орнотушту. Аны Мея мунарасынан Хананел мунарасына чейин ыйыкташты. Анын жанында жерихолуктар куруп жатышты. Алардын жанында Имри уулу Закур куруп жатты. Балык дарбазасын Сена тукуму тургузду. Алар эшиктин кашектерин орнотуп, анын эшиктерин, кулпуларын, бекиткичтерин салышты. Алардын жанында дубалды Урийдин уулу Меремот оңдоп жатты. Урий Акостун уулу эле. Алардын жанында Берекиянын уулу Мешулам оңдоп жатты. Берекия Мешеизабелдин уулу эле. Алардын жанында Баананын уулу Садок оңдоп жатты. Алардын жанында Текоялыктар иштеп жатышты. Бирок алардын атактуу адамдары өз мырзалары үчүн иштөөгө моюн сунушкан жок. Эски дарбазаны Пасеях уулу Жояда жана Бесодия уулу Мешулам оңдоп жатты. Алар эшиктин кашектерин орнотуп, анын эшиктерин, кулпуларын, бекиткичтерин салышты. Алардын жанында дарыянын наркы өйүзүндөгү Дуан башчынын бийлиги астындагы Гибондук Мелатия, Мейрондук Жадон, Гибон жана Миспе тургундары менен бирге оңдоп жатты. Анын жанында Харая уулу Узиел зергер оңдоп жатты. Анын жанында Гарахим уулу Ханания оңдоп жатты. Алар Иерусалимди жазы дубалга чейин калыбына келтиришти. Алардын жанында Иерусалимдин жарым аймагын башкарган Хур уулу Репая оңдоп жатты. Алардын жанында жана өз үйүнүн маңдайында Харумап уулу Жедая оңдоп жатты. Анын жанында Хашабнея уулу Хатуш оңдоп жатты. Кийинки бөлүгүн Харим уулу Малкия менен Пахат Маап уулу Хашуб оңдоп жатты. Алар Меш мунарасында оңдоп жатышты. Алардын жанында Иерусалимдин жарым дубанын башкарган Алокеш уулу Шалум кыздары менен оңдоп жатты. Өрөөн дарбазасын Зануах тургундары менен Ханун оңдоп жатты. Алар дарбазаны орнотуп, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитишти. Алар дагы Кык дарбазасына чейин 1000 чыканак дубалды оңдошту. Ал эми Кык дарбазасын Бейтакерем дубанынын башчысы Рейхап уулу Малкия оңдоду. Ал аны орнотуп, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитти. Булак дарбазасын Миспе дубанынын башчысы Холхозенин уулу Шалун оңдоп жатты. Ал дарбазаны орнотуп, үстүн жаап, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитти. Ал ошондой эле падыша багынын каршысындагы Силах көлмөсүнүн жанындагы дубалды Дөөттүн шаарынан ылдый түшкөн тепкичтерге чейин оңдоду. Андан кийинки бөлүктү Бейт-Сур жарым дубанынын башчысы Азбык уулу Некемия Дөөттүн мөрзөсүнө, казылган көлмөгө жана баатырлардын үйлөрүнө чейин оңдоду. Андан кийинки бөлүктү Лебилер Бани уулу Рехум оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Кейила жарым дубанынын башчысы Хашабия өз дубаны үчүн оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү алардын бир туугандары Кейила жарым дубанынын башчысы Хейнадат уулу Бабай оңдоп жатты. Анын жанында кийинки бөлүктү бурчактагы курал кампага чыга бериштин каршысындагы дубалды Миспе башчысы Жешуя уулу Эйзер оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү дубалдын кийинки бөлүгүн бурчтан башкы ыйык кызмат кылуучу Элияшиптин үйүнүн эшигине чейин Запкай уулу Барух тырышып оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Элияшиптин үйүнүн эшигинен үйүнүн аягына чейин Урий уулу Меремот оңдоп жатты. Урий Акостун уулу. Андан кийинки бөлүктү Ярдандын тегерегиндеги жашаган ыйык кызмат кылуучулар оңдоп жатышты. Андан кийинки бөлүктү өз үйүнүн каршысында Хашуб менен Бенжемин оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү өз үйүнүн каршысында Анания уулу Маасея уулу Азария оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Азариянын үйүнөн бурчка чейин, бурулушка чейин Хейнадат уулу Бинуй оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү зындан короосундагы падышанын үстүңкү үйүнөн чыгып турган мунара менен бурчтун каршысын Узай уулу Палал оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Парош уулу Педая оңдоп жатты. Опелде турган нетиндер болсо, суу дарбазасынын чыгыш тарабынын каршысындагы дуалды дарбазанын жанындагы мунарага чейин оңдоп жатышты. Андан кийинки бөлүктү чоң мунаранын каршысынан Опел дубалына чейинки текоялыктар оңдоп жатышты.
Жылкы дарбазасынан наркы ыйык кызмат кылуучулардын ар бири өз үйүнүн тушун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Имер уулу Садок өз үйүнүн тушун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү чыгыш дарбазаларынын сакчысы Шихания уулу Шемая оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Шилемия уулу Ханания менен Салаптын 6 уулу Ханун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Берекия уулу Мешулам өз бөлмөсүнүн тушун оңдоп жатты. Андан кийинки бөлүктү Хамикат дарбазасынын каршысындагы нетиндер менен соодагерлердин үйүнө чейин жана бурчтагы турак жайга чейин Хатсорпи уулу Малкия оңдоп жатты. Ал эми бурчтагы турак жай менен кой дарбазасына чейинки бөлүктү зергерлер менен соодагерлер оңдоп жатышты.